орчундуу окуяларга биздин көз караш. Топ Stories берүүсү Айгерим Жаныбул менен. Кутман кечиңиз менен жыл башынан бери Кыргызстанда баш аягы 300дөн ашуун сел болгон. Адатта жаздын башында кар эригенде көчкү сел болуп келсе, эми кырсыктар жайдын ысык аптабында деле кайталанууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги дагы жаан-чачын болоор күндөрү улам эскертип, тоолордо, дарыяларда ошол жака барып эс алууну токтотуп туруу керектигин эскертишүүдө. Албетте, бул бир эле Кыргызстандагы эмес, дүйнө жүзүндө болуп жаткан жаратылыштагы өзгөрүүлөр десек болот. Бирок өзүбүздөгү маселелерди карай келгенде, ошол эле мөңгүлөрдүн эригени, жайыттардын бузулганы, жерге болгон мамиле сыяктуу көптөгөн багы мисалдар себеп болот. Бирок адистердин айтымында ушундай жаратылыш кырсыктарында сел болгон учурларда ошолорду алдын ала чара катары ошол бактарды отургузуп, какыраган талаага бак эгиш керек дешет. Эсиңиздерде болсо, президент 2 жыл мурун ушул Кыргызстандагы тоолордун экосистемасын коргоо, климаттык туруктуулук жылына карата Жашыл Мурас деп аталган улуттук кампанияны жарыялаган болчу. Биздин маегибиз дал ушул тема боюнча болот. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин биоресурстар башкармалыгынын өсүмдүктөр дүйнөсү бөлүмүнүн башчысы Бакыт Чороев келип отурат. Бакыт мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы? Куш келипсиз. Жогоруда белгилеп өттүк, такыр талаанын кесепети негизи эле да кандай теерин, ушул токойдун маанисин биздин эл ушундай жаратылыш кырсыктары болгон учурда жакшы түшүнүп бараткандайбыз да. Бир кездери билебиз, эл токойлорду кыркып, жакшы эле пайдаланды. Биз мисал иретинде эмес, ошол эле Арал деңизи кургап жатканын, учурда кумдуу, туздуу бороондор болуп жатканын көрүп атабыз. Кыргызстан соңку жылдары ушул экологияга коргоо, сактоо боюнча жакшы жигердүү иштерди өткөрүп жатат. Баштады дегенде 2 жылдан бери жогоруда белгилеп өткөн анын бири Жашыл Мурас улуттук компаниясы. Сизден сурайын деген, былтыркы ошол 2022 жылдан баштайлык, баш аяк канча көчөт отургузулду, анан аны кандай карап атасыздар, кандай кам көрүп атасыздар, эмнелер отургузулуп жатат? 2022 жылы өнөктүк башталганда 6,5 миллион көчөт отурулган, бактарактардын көчөтү. Ошолдо жалпы жыйынтыгында 73% өнүмдүүлүктү берген да. Өткөн жылы 2023 жылы пландалып 7 миллион көчөт отургузулуп тигилген, планда каралып. Жыйынтыгында жылдын аягында 7,5 миллион көчөт бактарактар отургузулганы такталып, бирок жалпы өнүм 64,35% гана түзүп калды. Быйылкы 2024 жылы болсо, алгачкы жаз менен алган жыйынтыктар боюнча жаз отургузулган ошондо 6,5 миллион көчөт отурулуп, уруктар себилген да, андан сырткары. Баткен жергесинде өзүнүн жер шартына ылайык көбүрөөк кургакчылык болот деп сөксөөл жыгач өсүмдүгүн отургузуу азыр кулач жайда. Ошондой эле өткөн учурларда биздин министрлик тарабынан дагы жаратылышты өнүктүрүү фонду бар болчу. Ошол жабылып калды 23 жыл менен. Ошонун жардам менен Баткен жергесинде да мисте токойлорун 100 гектар аянтка отургузулду. Бакыт мырза, эми сиз ошол сугат иштерин, бардык ошол көчөт отургузулгандан кийин ага кам көрүүнү ошол тарап кол кылат деп атпайсызбы? Ушундан улам ошол жыл сайын Жашыл Мурас деп бак отургузганы менен анын көбү каралбай, куурап эле калып жатат деген сөздөр айтылып жатат да. Бул канчалык негиздүү? Эми сизге айтып өттүм, пайыздык көрсөткүчтөрүн айтпадымбы? Эми бардыгы тең эле өнүп кетип өспөй калган учурлар үчүн ошо жанагында 73-64 деген пайыздарды айтып атам. Демек, ошо жетиштүү деңгээлде каралбай калды кээ бир учурларчы. Ошон үчүн тескемеде дагы ошо бекитилип, белгиленип жазылганда көчөт отургузуп, аны көзөмөлүнө ошо жергиликтүү бийлик органдары же болбосо башка кайсы мекемелер болобу, же жарандар болобу, өздөрү кам көрүш керек да, жооптуу кызматкерди, жооптуу адамды дайындашып, анын корулушуна, анын сугарылышына биринчи иретте кам көрүш керек да. Себеби корулбай турса бирөө сындырып кетиши мүмкүн, же мал деген мал киндиктүү жан да Кыргызстан. Малдарды эле тебелеп зыян келтириши мүмкүн. Ошон үчүн
биринчи кезекте ошо коруу көзөмөлдөө иштерин жакшы жүрүш керек да. Анан алгачкы 5 жылды жакшы карап, жаш баладай мамиле кылып койсо, андан кийин ыңгайлашып өсүп алган жыгач өсүмдүктөр оңой менен зыянга учурабайт. Өсүү жер шарттары дагы роль ойнойт, климаттык шарттары кайсы райондо жайгашты, бийик тоолубу же баягы климаты салкыныраак, жеңилирээк жактарда болот. Себеби мисалы нарын жергеси менен түштүк жерин салыштырып кетсек, вегетациялык мезгил кыска да нарында. Мисалы май айларында көчөт отургузуп атат кээ бир учурда. Себеби жер жылып, жерге баамал жайраак келип, ошол анан кайра эле бир 3-4 ай өскөндөн эле кайра күз келип калып атпайбы биринчи элечи. Ошол өсүмдүктөрдүн вегетациялык мезгилге байланышып өсүүсү да ошондон да. Ушул жашыл мурас өнөктүгүнүн алкагында ошол сел болгон жана ошол эле ноокатта же болбосо ошол эле көл, мисалы өткөн жумада алар дагы башынан ушундай кырсыктуу өткөрүштү. Ошолордун алкагында ошол сел болгон жерлерди изилдеп же болбосо аларга ошол келечекте ал жерге бак отургузуу, көчөт отургузуу жагы да каралып жатабы? Туура айтасыз. Бул мамлекеттик деңгээлде деле буга пландар түзүлүп атат. Себеби өзгөчө кырдаалар министрлигинин кызматкерлери менен да биргелешип ой жүгүртүп план түзүүдө ошо кээ бир коомчулуктун да сунуштары болуп аткан. Жана суу самыр өрөөнүндө 6 гана басып кетти. Ошо 6 ганадан көчүрүп барып ошол жака отургузсак кандай болот дегенчи ушундай сунуштар болуп атат да. Анан бул сунуштарды дагы Улуттук илимдер академиясы менен биргелешип, аякта дагы биология институту бар, аякта дагы тар чөйрөдөгү адистер бар. Ошолордун анан токой кызматынын адистери менен биргелешип чече турган маселе да. Ошол жерге биринчи отургузууга ошо топурактардын анализин алып, кандай өсүмдүктөрдү, кандай породаларды ошо көчөттөрдү отургузсак болот деп илимий негизде багыттама алып туруп аракет кылыш керек да. Токой боюнча сүйлөп калдыңыз. Ошол аянттын дагы кеңейтүү боюнча көп иш-чаралар жүрүп жатат Кыргызстанда. Ошол эле өсүмдүктөрдүн аянты бир эле баягы бир типтүү эле ошол эле бак тарактарды, көчөттөрдү отургузуу эмес, арасында жанагындай айкалыштырып жана өсүмдүктөрдү өстүрүү боюнча да иш-чаралар жүрүп жатат эле. Ошол боюнча айтып берсеңизби? Сиз айтып аткан бул агро токойчулук деген терминди түшүндүрөт да. Бул эми айыл чарбасынын аянтында, бир аянтында айыл чарба өсүмдүктөрүн бак тарактар менен, бадалдар менен айкалыштырып бирге өстүрүү деп атат да. Бирге өстүрсө чогуу өстүрбөйт. Мисалы бак тарактардан аянттарды тосуп туш тарабынан баягы кургап кетүүдөн, шамал кургатып жатат да, нымдуулукту топтоо үчүн коруп, ортосуна болсо чакан жашылча жемиштер болобу же маданий башка өсүмдүктөрдүн түрлөрүн өстүрүп, экөөнүн айкалыштырып пайдалануу да. Мунун пайдасы дагы жакшы, себеби биздин жана тегиз жерлерде шамалдан деле сугарсаң деле бат эле кургап кетет. Анан токойдун ушу талаа коргоочу дагы өзүнүн кызматы бар да. Анан ошо менен айкалыштырып тигип койсо, элдин өзүнүн чарбасына дагы пайдалуу өсүмдүктөр, жыгач өсүмдүгүнөн пайдаланат, анан өзү маданий өсүмдүгүнөн да пайдаланат. Экинчи жагынан климаттын жана өзгөрүүсүнө каршы алдын ала алуу иш-чарасына дагы активдүү катышкан болот. Ошо агро токойчулук менен суунун жээктерин дагы бекемдөөгө пайдаланып атат. Бул коргоочу функциялар бар да. Анан ошол учурда сизге белгилеп айткандай, нымдуулукту токтоочу биринчи ошол рол ойнойт. Сиңирип алат. Негизи биз жогоруда мен эске салып өттүм, ошол бир кездери көмүр жок болуп, элдин баары ошол токойду кыйып баштаган учурлардан бери ушул азыркы кезге чейин ошол токой чарбасында токойдун тигилген ошол эле жанагы өсүмдүктөрдүн көлөмүн, абалын салыштыра келгенде канчалык өзгөрүү болду? Соңку 10 жылда алабызбы же? Эми 90-чы жылдарда ошо 2000-чы жылдарга чейин мындай айтканда өтө эле токой менен эле басым жасалып, токойго басым жасалып, отун суу жана башка керектүү
курулуш материалдары болуп эсептелип, сырттан да келүү мүмкүнчүлүгү азайып атат. Ошондо көп кол салуулар болуп кетти да баардык эле жерде. Анан азыркы учурда салыштырганда токойлор калыбына келип келатат, көбөйүп процесси билинип атат. Токой жайгаштыруу мекемеси атайын мамлекеттик деңгээлде дагы инвентаризация жасап чыккан. Ошонун жыйынтыгында азыркы учурда 6,38% деп белгилеп атышат. Бул дагы өсүштүн белгиси да. Демек, биз токойлуу аянттарыбызды кеңейтип көбөйтүү үчүн аракеттерди тынбай кылышыбыз керек. Себеби президентибиз өзү демилгелеп аткан жашыл мурас өнөктүгү, улуттук өнөктүгү бул биздин мамлекеттик идеология болуп калыш керек да. Сиз жогоруда айтып өттүңүз, ошол Өзбекстанда, анан Монголияга да президент барганда да ушундай бир окшош жашыл мураска тектеш болгондой бир программасы бар экен. Кытайды алып карайлык. Кытай деле ошол кургап кеткен аймактарына ошол бадалдардын жана өстүрүп жашылдандыралык деп аябай кам көрүп аткан экен да. Негизи алардын ошол жалпы эле ошол жашылдандыруу боюнча алардын тажрыйбалары кандай экен бизге салыштырмалуу? Салыштырмалуу тажрыйбалары эми Кытай чоң өлкө. Аларга илимий негизде дагы мамлекет тараптан дагы каражаттар бөлүнүп, аларда дагы чөлдүү жерлер бар. Чөлдөшүүгө каршы иштерин жүргүзүп атат. Президентибиз Монголияга барганда дагы ошо айыл чарба министрлиги менен Монголиянын жаратылыш коргоо министрлиги өздөрүндө меморандум түзүп биргелешкен иштерди жаңадан алып чыгып атышат да. Мисалы, эмеде Монголияда миллиард бактарак деген өзүнүн программасы. Анан аныкында Түштүк Корея жана Кытайдын адистери менен биргелешип чакан бир 3000 гектардын жерин азыр жашылдандырышыптыр. Питомниктерди уюштуруп, мамлекеттик деңгээлде каражаттар каралып, анан жыйынтыгын берип ошол чөл коркунучу көп таякта, чөлдөрү көп. Анан ошол жерге сугат системасын да алып барып, эң башкысы өнүмдүүлүгү жакшы болуп атат да. Бул 1-2 жылдык эмес, көп жылдык болуп атат да, миллиард бактарак деген. Анан эң башкысы күрөшүп атат. Ошол эле Өзбекстанда буларды Яшыл Макон деген программасы менен иштеп атат. Мында жылына 200 миллион бактаракты отургузабыз деп мамлекеттик деңгээлде, мамлекет тарабынан каржы маселеси каралат экен. Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары да колдоп алган. Биз башкалардан дагы ушундай мисалдарды көрүп, өзүбүз президент бактарактарды тигип, өзү баш көз болуп аракет кылып аткан учурларды бул ар бир жаран үчүн да жугуштуу болуш керек да. Өзбекстандык эле президент Миржиёев айтып атат, Арал деңизи кургап кетти, өзүңүз айтып атасыз. Арал деңизин бирөө келип оңдоп бербейт. Өзүбүз көтөрбөсөк эч ким жардам бербейт. Ошон үчүн колдон келишинче жашыл массивтерди өстүрүп, Арал деңизин түбүнө болсо дагы көчөттөрдү отургузуп, өзүбүздү көтөрөлү деген жакшы идеясы менен иш аракет кылып атат. Анан дагы бир мисал катары, мен жөнөкөй эле эл үчүн эле мисал болот болуш керек деген. Нарында жолугушуу болуп калган учурда Аксакалдар кеңешинин төрагасы экен, аты жөнүн унутуп калдым. Ошол аксакал айтат, ат баш жергесинде дагы бир акция өткөрүп конкурс жарыяладык дейт. Мектеп окуучуларынын арасында бир окуучудан бир уя деп, канаттуу уясын. Анан муну менен эмнени айткысы келгенин түшүнөр да. Себеби кээ бир үйлөрдө чычала отун таппайсың дейт. Кээ бири бир чырпык сайган эмес дейт. Анан ошондой үй бүлөлөрдө мисалы көрсөтүп атканда ыңгайсыз болуп калат да. Эне атасы ойлонуш керек да, койкой. Баласы жасаган канаттуу уясынын кошунасын багына апарып отургузгандан көрө өзүнүн бала чакасы өзүнүн бактарагы кылып отургузса, бул деле жашыл мурас эмес, өзүнүн айлана чөйрөсүнө кам көрүү деп эсептелет го. Ошон үчүн бизде азыр министрлик тарабынан жакшы иштер башталып атат. Өткөндө республикада 40 район бар да. 40 районго каттар жазылып, өтүнүчтөр менен
25 жылдан 29 жылдарга чейинки аралыкта отургузулуучу жер аянттарын аныктап берүүнү өтүнүп кат жазганбыз. Ошол аянттар кандай болуш керек? Сиз айтып аткан сел коркунучундагы сел жүргөн, айылдын аймагындагы соц объектилердин, маданий жайлардын, жолдун жээктери жана башка өздөрү ылайыктаган сквер жана массив түзөбүз деген жерлердин баарын белгиледик экенбиз. Азыр жаңыдан мен ошону эле жыйынтыктап ошентип жатам. Болжолду 3000 гектардай жерди көрсөтүшүп атат. Бул деле аракет кичинекей жерлерден. Эми биз экинчи этапта ошол жерлердин топурагын анализдөө, эртеңки жасала турган топурагына мисалы анализ жүргүзүп, окумуштуулар аркылуу сунуштарды алып, кайсы көчөттөрдү кайсы климаттык шарттарына ылайыктап өстүрүүгө болот. Анан эртең эмгектин баары жанагындай талага кетпесин, кургап калды, өспөй калды деген маселе болбосун деген аракеттер болуп атат. Анан шаардын ичинде болсо өткөндө текшерүүлөрдү мониторинг жүргүзүп чыктык. Ошо мекемелердин, мектептердин, окуу жайлардын жана башка жерлерди, парктарды, сейил бактарын кыдырдык да. Ошонун корулушун, көзөмөлдөнүшүн, сугарылышын, анан орчундук кемчиликтери бар жерлерге биздин экологиялык, техникалык жана көзөмөл кызматы тарабынан алдын ала эскертүүлөр берилди. Ошо калыбына келтирүү жана башка иштерди кошумча аткаруу боюнча. Биздин министрлик тарабынан ошо Жашыл Мурас улуттук өнөктүгүн колдоого алуу боюнча атайын эсеп ачылган. Бул ыктыярдуу чогултууда жарандардын, ишканалардын жана ошо кызыктар тараптардын. Себеби кээ бирөөнүн огороддору жок, кээ бирөө сырт чет мамлекетте жүрөт, жерлери жок. Ошондой учурда каалоосу бар, өстүрсөм деп. Ошондой үчүн ошол аракеттерди ишке ашыруу максатында биз Жашыл Мурас ошол эсебин, атайын эсебин ачканбыз. Анан кечээ эле сүйлөшүүлөр жүргүздүк Элдик банк жана Айыл банк менен. Жана тиркемелерди оңоюраак тиркеме менен акча каражаттарын оңой эле телефондон эле которуп. Жашыл Мурас деп кирет турбайбы? Кирет. Бул эми 1 айдын аралыгында ишке кирет. Бул дагы ошо биздин министрликтин кылып аткан аракеттеринен элге баягы жеткиликтүү, жөнөкөй болсун деп. Бакым мырза, сиз Бишкектеги абал боюнча айта кетпеңизби? Мисалы, көбүнчө эле ушул бактарактар жанагындай катуу шамал болгондо кулап калганда, мына эски же болсо жашыл жакшынакай турган бакты кыркып салышты деген сындар айтылат го. Көбүнчөсү бул кала бийлигинин дарегине карата айтылат да. Анан негизи эле эми биз дайыма эстейбиз го, Фрунзе кезинде мисалы аябай жашыл Фрунзе деп, жашыл шаар болчу деп Бишкектин мурунку аталышындагы кезде мындай эстешет, айрыкча Советтер Союзу маалында. Азыркы ошол эле Бишкектин борбордук көчөлөрүндө турган бактарактар, же ошол эле парктар болобу, ошондогу бактарактардын абалы кандай? Сиз байкасаңыз, жана сейил бактарга барсаңыз номерленип, ооба, сыртынан жазылып турат. Жазылып, илип, аны менен толук көзөмөлгө алууга мүмкүнчүлүк болот. Бактарактарында сиз айтып аткандай жашы эсептелет. Ар бир породасына жараша канча жашка келди, бийиктиги канча, көлөмү канча, ошонун баары эсептелет да, ошонун ар бир бактын жана паспортуна киргизилет дагы. Ошол качан кыркыш керек, мисалы, жана жалбырактуу, жаз жалбырактуу өсүмдүктөрдүн 80 жаштан 60 жаштан кыркууга болуп калат да, себеби эскирет. Анан ордун толтуруш керек да туурабы? Ордун толтурат, аны алып кеткенден кийин аларында план бар да. Ордун азыр мыйзамдуу эле кыркып жашартууга алып келип атса, кээ бир биздин жарандарга жакпай калат. Сонун өсүп турганды кыркып салды деп. Сиз айтып аткан коркунучу да түзөт, ал түбү чирип кеткен. Ал бир катуу шамал болобу, бир фактор болсо, жыгылып калса, ал да бирөөнө зыян алып келет. Ошон үчүн өз учурунда баардыгына кам көрүш керек да. Алмаштыруу процессин учур менен жүргүзүү бул Бишкек жашыландыруу ишканасы тарабынан көзөмөлүндө жүргүзүлүп атат да. Бакыт мырза, чоң рахмат сизге, ишиңизге ийгилик. Жашыл Мурас өнөктүгү дагы да азыр бербесе да жыйынтыгын менимче дагы бир канча жылдан кийин, 5-10 жыл болобу, ошол эле биз айтып аткан жаратылыш кырсыктарын алдын алуу чараларынын эң башкы бир
бир кандай десем башка себепчиси болуш керек, эгерде ошол эле отургузуп аткан көчөттөрүбүз чоңойсо. Мен болсо телекөрүүчүлөрдүн эсине сала кетейин, жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин биоресурстар башкармалыгынын өсүмдүктөр дүйнөсү бөлүмүнүн башчысы Бакыт Чороев бүгүнкү Топ Stories программасынын коногу болду. Аты жөнүм Айгерим Жаныкул. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламаттаңыздар.